Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде мына ушундай үй шартында жасалган аябагандай даамдуу гамбургерлер. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач булочкасына камыр жууруп коебуз. Бизге 700 грамм эленген un керек, 1 чай кашык туз, 2 чай кашыктай кумшекер жана 1 чай кашык кургак ачыткыны кошуп, үстүнө жылуу сууну куябыз. Болжол менен 370-380 мл жетиштүү болот. 2 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, туз менен ачыткыбызды эритип, жакшылап аралаштырып, жумшак кылып камырыбызды жууруп баштайбыз. Эми камырдын бетин жаап, жылуулап 1 сааттай көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Тезирээк көтөрүлүш үчүн мен ар дайым жылуу духовканын ичине салып коем. Камырыбыз көтөрүлгөнчө гамбургерге соусун даярдап койсок болот. Ал үчүн 5-6 аш кашык майонезге 4-5 кашыктай кез келген өзүңүзгө жаккан кетчупту кошсоңуз болот. Ошондой эле 2-3 тишче сарымсакты майда сүргүчтөн өткөрүп кошобуз жана 1 аш кашыктай соя соусун жана татымалдардан мен бир гана кара мурч коштум. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ушу менен соусубуз даяр. Ал эми толтурмасы бүгүн эң эле жөнөкөй. Бадыраңды, помидорду, пиязды тоголок кылып ичке туурайбыз. Көк чөптөрдү кошобуз жана уйдун тартылган этинен котлеттерди бышырып алабыз. Котлет үчүн 500 грамм уйдун тартылган этине 1 чай кашыктай туз, жарым чай кашыктай кара мурч жана 1 чай кашык кызыл таттуу калемпирди кошуп, 1 жумуртканы чагабыз да жакшылап бардыгын эскилеп аралаштырып алабыз. Бул фарштан мен 10 котлет жасадым. Менде бир аз майлуураак болгондуктан бышып жатканда көлөмү бир аз кичирее түшөт. Аны эске алышыбыз керек. Андыктан тоголоктогондо ичи дагы жакшы бышыш үчүн ичке жана чоңураак кылып жасап алабыз. Камыр дагы көөп калды. Камырды дагы 10 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз жана тоголоктоп дароо духовканын идишине тизе беребиз. Камырды тоголоктоп идишке салгандан кийин сөзсүз түрдө көтөрүлгөнчө 1,5 сааттай жылуу жерге коюп коюшубуз керек. Ошол эле жылуу духовканын ичине салып койсок болот. Андан кийин гана жумуртканын сарысы менен майлап, кааласаңыз бетине кунжуттан себелеп, андан кийин 180 градуста болжол менен 15-20 мүнөттөй бышырып алабыз. Эми табага бир аз гана өсүмдүк майын куюп, май ысып баштаганда котлеттерибизди салабыз. Андан кийин отту сөзсүз түрдө азайтабыз, ортоңку отко коебуз же андан дагы бир аз төмөнүрөөк кылып койсоңуз болот. Эң негизгиси котлеттерибиз абдан тез бышып кетпеши керек. Сырты бышып, ичи бышпай калат. Андыктан жай отто 2 бетин 10 мүнөттөн бышырып алабыз, 2 жагына которуп. Кааласаңыз капкагын жаап деле койсоңуз болот. Булочканы ортосунан бөлүп, бул жерде мен бир аз табага кургатып алдым. Милдеттүү эмес, кургатпай деле койсок болот. Андан кийин соусубузду майлап, толтурмабызды толтуруп, гамбургерибизди ысык кезинде бере беребиз. Достор, мына ушинтип көпчүлүктүн сүйүктүү көчө тамагы гамбургерди дагы үй шартында жасадык. Мындай тамакты балдарга бергенден дагы коркпойсуң, андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бул менин каналымдын өсүшүнө чоң таасирин тийгизет. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.